Саламатсыздарбы. Эмесе ке ошондо программасы. Борбор шайлоокон кече күнү Султан Анарбаев деген жигитти Жогорку Кеңештин жаңы депутаты кылып каттады. Ал Кыргызстан фракциясынын депутаты Жаныбек Жоробаевдин ордуна келди. Жоробаев өзү 4 ай депутат болуп, май айында Жаныбек Исаевдин ордуна келиптир. Исаев болсо Жогорку Кеңеште 2 жылга жетпеген убакыт иштеген экен. Бул эмне деген сумдук? Ел биздин эмне деп атат? Уктуңар да акыркы бир жуманын ичинде. Азимбек айтты, Базаркомдордун булар мыйзам жазганын билбейт деди. Мадумаров биржа деди. Кылычбек Султанов айтты, принципи жок, ылдый баштырып отурат деди. Ушунукка келди эле. Угасына, далай угасына. Канчалык логикага жатпаса да, ишкерлерге депутаттык мандат кыска убакытка болсо дагы керек. Алар өз бизнесин алдыга бир топ жылдырып ала алат экен. Экинчиден, алардын өмүр баянында мурдагы депутат деген сөздөр өмүр бою сакталып калат жана ал дагы ошол эле бизнеске же балдарына пайда алып келет. Сентябрдын 3-ндө бир күндө 7 адам депутат болгон. Алар дегеле Жогорку Кеңеште иштеген жок, бирок аты тарыхта калат. Анарбаев 8-чи адам. Жогорку Кеңештин ушундай бурмалоолоруна Борбор шайлооком дагы жардам берип, депутаттык макамды адамдарга бир аптага же бир айга берүүдө. Шайлоо өнөктүгү башталганда БШК өзү дагы бир нече жолу шерменде болуп, партиялардан 2 жолу сотто утулду. Анткени аларды шайлоодон четтетем деген. Ошол эле учурда бул конституциялык орган шайлоо тизмелериндеги орундар ачыктан ачык сатылып жатканына каршы жарым сөз да айта албайт. Башка мамлекеттик уюмдар дагы мамлекетти шерменде кылууда. Сотторду эле карап көрөлү. Албетте алардын арасында иштерди мыйзамга жараша адилет чечкендер да бар. Бирок 1-2 эле сот мыйзам ченемин одуна бузса же сатылма чечим чыгарса, бүткүл сот системасы шерменде болот да. Андай учурлар болсо 1-2 эле эмес, күндө болуп жатат жана Diamond City турак жайынын ишин эле эстесе болот. Же прокурорлорду деле алып көрөлү. Прокуратура системасы мамлекетте мыйзамдар так жана адилет аткарылып жатканын көзөмөлдөп туруш керек. Бирок ошол эле баш прокуратуранын негизги башкармалыгын жетектеген адам бир нече миллион сомдук пара алып жатса, кайдагы мыйзамдуулук жөнүндө сөз кылуу мүмкүн. Прокурорлор башкалар менен бирге криминал жана бандиттердин малайына айланып кеткен сыяктуу. Же милицияны карап көрөлү. Милиция коомду ошол бандиттерден коргоп туруш керек эле. Бирок алар криминал менен биргелешип кетсе, кайдагы коргоо болмок эле. Же ошол эле чекистерди алалы. Алар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, өздөрү бизнес кылып жатса, абалды ким оңдой алат? Мамлекеттеги жалпы абалды көзөмөлгө алып, аткаруу бийлигин такалай турган парламент мити бузулуп жатса, кайдагы таза турмуш? Жогорку Кеңеш жалаң гана бизнес маселелери чечиле турган бир түзүмгө атайлап айланып бараткандай. Алардын ишкердиги таза болбогондуктан, бийликтин кайсы болбосун органы депутаттарды кайрмакка илип алып, качан кааласа кандай болбосун саясий маселелерди чечүүгө же алар түзгөн келишимдерди жактыртып алууга кудуреттүү болот да. ТЭЦти модернизациялоо келишимин эле эстесек жетиштүү. Айрымдар Жогорку Кеңеш коомдун күзгүсү, коом менен эл кандай болсо, парламенттеги ошондой деп ойлойт. Бирок анда шайлоонун эмне кереги бар? Шайлоо аркылуу коом Жогорку Кеңешке эң акылдуу, эң зерек, эң таза адамдарды тандаш керек да. Шайлоо аркылуу парламентке элдин таламын талашып, мамлекет менен улуттун кызыкчылыгын коргой тургандар келиш керек эле да. Бирок аны биз көрбөйбүз. Бир жагынан ойлойсуң, эми баягы элине жараша парламенти, адамдарына жараша, жалпы калкына жараша парламенти дейсиң. Чындыгын айтканда парламенттин курамы, составы негизинен чайкоочулар десек бир аз оройраак болуп калат, бирок негизи ошо бизнесмендер бар да. Ар ким өз гана жеке кызыкчылыгын ойлогон заман. Ке ошондо саламатта калыңыздар.